Күндүн маанилүү окуяларын таныштырып, Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы. Студияда Айдана Марасулова, саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Дареги экранда көрсөтүлгөн алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жол кырсыгына алып келген жол чырактар качан оңдолот? Жол чырактан өтүп бараткан окуучу кызды сүзүп кеткен айдоочу кармалды. Ушул Ден Сяпина менен Каракумский көчөсүнүн кесилишиндеги жол өтмөктө болгон. Анда окуучу кыз наркы бетке өтүп бара жатканда каттамдагы 138 кичи автобус кызды сүзүп кеткен. Кызматынан пайдаланды деп кылмыш иши козголду. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы жана орун басары кызматынан убактылуу бошотулду. Ошондой эле орун басары Имарова Канышай убактылуу четтетилди. Күч кызматкерлери кармап кеткен журналист бошотулду. Семетей Талас уулу бүгүн атайын кызматта 2 сааттай суракта болду. Макал материалды бөлүшкөн. Илимий материал болчу да. Бир өлкөнүн тарыхы боюнча. Президент парламент депутаттарына кайрылды. Министрлер кабинетинин төрагасы өзү келсин, министр өзү келсин деген талапты койбосоңуздар деп суранды. Жол чырактан өтүп бараткан 11 жаштагы окуучу кызды сүзүп кеткен айдоочу кармалды. Бул туурасында Бишкектин Кайгуул милициясынын маалымат борбору билдирди. Окуя 17 февралда борбордогу Ден Сяпина менен Каракумская көчөсүнүн кесилишиндеги жол өтмөктө болгон. Анда маршруттук каттамдын айдоочусу жолдон өтүп бараткан кызды сүзүп кеткен. Учурда кырсыктын келип чыгуу себеби такталып жатыптыр. Бишкекте жөө өтмөктө өтүп бараткан 11 жаштагы кызды сүзүп кеткен маршруттук каттамдын айдоочусу кармалып, тергөө кызматына жеткирилди. Бул туурасында милициянын Кайгуул кызматынын маалымат катчысы Байгазы Айткул уулу билдирди. Учурда 138 каттамга чыккан кичи автобус убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулуп, кырсыктын келип чыккан себеби такталууда дейт. 138 маршруттук унаанын 1993 жылы туулган РМ аттуу айдоочунун башкаруусундагы коомдук транспорт Ден Сяпина көчөсү менен күн чыгышты көздөй бара жатып, Каракумский көчөсүнүн кесилишинен ушул 2011 жылы туулган жөө жүргүнчүнү сүзүп алган. Ал жөө жүргүнчү ушул жөө өтмөктөн өтүп аткан. Кырсык 17 февраль күнү биз турган ушул Ден Сяпина менен Каракумский көчөсүнүн кесилишиндеги жол өтмөктө болгон. Анда окуучу кыз наркы бетке өтүп бара жатканда каттамдагы 138 кичи автобус кызды сүзүп кеткен. Жергиликтүүлөрдүн айтымдарында бул жердеги жол чырак туура эмес коюлуп, анын кесепетинен кырсыктар көп катталат. Кырсык көбүнчө жол өтмөктөгү жол чыракка коюлган кошумча белгинин айынан болот экен. Анда жашыл белги күйгөнү менен кошумча белгидеги кызыл өчүрүлбөйт. Жол чырактын белгисин оңдоо үчүн тиешелүү жактарга кайрылышканы менен майнап чыккан эмес. Кырсыкка кабылган кызда жашыл белги күйгөндө жолдун наркы бетине өтүп баратканда кошумча белги менен келе жаткан кичи автобус сүзүп кеткени тасмага тартылып калган. Машка сүзүп кетип эле, мыйренч, пешеходдон сүздө. Жай сторона видеосунда жүрбөйт. Катыштуураак. Өзүм светофордун жаман өзү. Ушуну алмаш кетти өзү. Бул боюнча жол көзөмөлдөө бөлүмүнө байланышып, бирок жооп ала алган жокпуз. Ал эми кырсыктан 11 жаштагы окуучу кыздын баш мээси чайкалып, акыреги сынып кеткен. Мындан сырткары 2 кол, 2 бутунун эттери чоюлган. Учурда Бишкек шаардык тез жардам балдар ооруканасынын баш мээ хирургия бөлүмүнө жаткырылыптыр. Азыркы күнү баланын акыбалы туруктуу, өзүнүн аң сезиминде, суроолордун бардыгын жакшы жооп берет, тамак жеп атат. Эми конечно сынган жери ооруп, акыреги сынган. Анан жанагы гематома алган, кокустап калган жерлери бар, ооруган жерлери бардыгы ооруп. Бирок акыл эсинде кызды апасы карап, нейрохирургия бөлүмүндө жатышат. Баланын денесиндеги шишиктери кеткенден кийин акырегине операция жасалат экен. 2021 жылы дал ушундай жөө жүргүнчүлөр кырсыкка кабылган 1346 учур катталган. 1384 адам ар кандай жаракаттарды алышса, 42 жөө жүргүнчү каза болгон. Мындан улам Кайгуул милициясы жыл башында жол кырсыктарын алдын алуу, айдоочуларга эскертүү иретинде унааларга эскертме барактарын чаптаган. Бирок шаардыктар мындан көрө жолдогу белгилерди оңдоп, маршруттук каттамдын айдоочуларына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керектигин айтып чыгышкан. Акыл Аймаратова, Данияр Чарбеков, Нур Ньюс, Бишкек.
Ош шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Ашим Семетеев жана орун басары Имарова кызматынан убактылуу бошотулду. Бул маалыматты биздин телеканалга мэриянын аппарат башчысы Камчыбек Досматов тастыктады. Ош шаардык прокуратурасы жеке жарандардын арызынын негизинде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен 3 адамга карата кылмыш иши козголуп, алардын бири камакка алынганын тастыктады. Ал эми шаар бийлиги тергөө иштерине байланыштуу муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы жана орун басары иштен четтетилгени, ал эми алардын функциялары башка адамдарга жүктөлүп турарын кабарлашты. Жетекчилер бул убакка чейин жеке адамдардын мүлкүнө зыян келтиргени айтылууда. Бул иш шаардык прокуратура органына 2021 жылдын декабрь айында келип түшкөнү ачыкталды. Ош шаардык прокуратурасынан расмий кат келип түштү. Ал катта тиркемесинде ушул шаардык соттун чечими менен убактылуу четтетилсин деген токтом бар. Бүгүнкү күндө азыр ушул соттун токтомунун негизинде муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Семетеев Ашим Ергешевич, ошондой эле орун басары Имарова Канышай убактылуу четтетилди. Негизи мамлекеттик жарандык кызмат боюнча мыйзамда ушул тергөө амалдары жүрүп жаткан мезгилде кызматынан убактылуу четтетилет деген норма бар да. Ошон үчүн биз ушул мыйзамды так аткарып, соттун токтомун чечимин аткарууга алдык. Бул козголгон кылмыш иш 2021 жылдын 20 мартында козголгон иш. Өзүчө бул жер Ош шаардык прокуратурасы тарабынан Ош шаарынын тургундары Тойчиева жана Калмурзаевалардын арызын текшерип, анын жыйынтыгы боюнча Ош шаардын мэриясынын кызматкерлери жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу кадастр мамлекеттик мекемесинин Ош филиалынын кызматкерлерине карата кызмат абалынан аша чабуу фактысы боюнча иш козголгон. Кылмыш иш козголгондон кийин бул кызматтык кылмыш иш болгондугуна байланыштуу бул тергөө улуттук коопсуздук кызматынын Ош областы боюнча башкармалыгынын тергөө башкармалыгына өткөрүп берген. Ал жерде тергөө жүрүп, бул тараптар, жабырлануучу тараптар аларга ишенбөөчүлүк көрсөткөндүгүнө байланыштуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгына өндүрүшүн алдырып тергелген. Анан жабырлануучулар кайрадан аларга ишенбөөчүлүк көрсөтүлүп, бүгүнкү күндө Ош шаардык прокуратурасы тарабынан тергелип жатат. Бул жерде бүгүнкү күндө 3 адамга карата айыптар угузулган, бир адам бүгүнкү күндө кармалып камакка алынган. Так, Ош шаардык прокуратурасынын өндүрүшүнө бул жерде 2021 жылдын декабрь айынын башында келип прокуратуранын өндүрүшүнө алынган кылмыш иш. Ошол күндөн баштап тергөө жүрүп, бүгүнкү күндө ошол 3 адамга айыптар угузулган, бир адам камакка алынган. Семетей Талас уулу бүгүн атайын кызматта 2 сааттай суракта болду. Сурактан чыккандан кийин ал чоң иликтөө жүрүп жаткан иш боюнча күбө катары чакырылганын айтты. Семетей Талас уулун күч кызматкерлери кармап кеткени белгилүү болгондон кийин активисттер жана журналисттер атайын кызматтын алдында акция өткөрүүнү пландап жаткан. Көп өтпөй күч кызматкерлери кармап кеткен журналист бошотулду. Журналист Семетей Талас уулунун кармалышына байланыштуу максалык маалымат каражат өкүлдөрү УКМКнын алдына чогулушту. Алар болгон окуяны бийликтин басымы катары баалап жатышат. Тилектештик билгизип келген кесиптештер журналисттерге карата кысымдарды токтотуу зарыл экенин айтышууда. Антпесе барган сайын ар кандай ыкмалар менен сөз эркиндигине болгон чабуул жасалууда дешет. Эми байкап көрөлү, бирок негизи ушундай тенденция абдан коркунучтуу болуп атат. Анткени журналисттерге негизи ушундай журналисттердин артынан карап, ушундай кандай бир иш чараларын текшерип, ошондой амалдар жүрүп атканы кичине коркунучтуу болуп атат деп ойлойм. Ал арада УКМКнын имаратынан журналист Семетей Талас уулу чыга келди. Ал 2 сааттан ашык күбө катары сурак берип чыкканын айтып, басым болбогонун билдирди. Айтымында социалдык тармактар аркылуу илимий пост жазган экен. Ошого байланыштуу суроолор болду деп жатат. Окуя эми Facebook паракчамда бир материалды бөлүшкөм. Илимий материал болчу да. Бир өлкөнүн тарыхы боюнча. Көрсө ал жанагы тыюу салынган диний экстремисттик уюмдун тиешелүү материал экен, билген эмесмин чындыгындачы. Ошол боюнча чакырышты күбө катары. Эч бир саясий басым же саясат жөнүндө бир эме болгон жок, сөз болгон жок. Айтсак, бүгүн эртең менен журналисттик күч кызматкерлери кармап кеткенин, үйүн тинтип, айрым буюмдарды, диний китептерди алып кетишкенин жубайы билдирген. Кайненеси күч органдарынын өкүлдөрү интернеттеги социалдык түйүндөргө бөлүшкөн материалдары боюнча суроо беришкенин укканын айткан.
Анын китептерин алып кетти. Эмне китептерди ошо? Ошо могу жерде эле өзүнүн исламский өзү бар, намаз кылат да. Ошого ылайыктуу эле окуп өзүнүн окуган китептерин алып кетти. Ал эми УКМКнын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, ал экстремисттик материалдарды таратуу негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында чакырылган. Бул иш боюнча учурда тиешелүү иликтөө иштери жүрүп жатыптыр. Биздин иште деле окутушундай болгон, чегинен чыгып, баягы укугу жок укугунан чыгып, бийлик жөн эле баягы коркутуш үчүн ушундай кадамдарга баратат да. Негизи мындай повестка менен чакырса деле болот эле да. Белгилей кетсек, Цеметей Талас уулу көз каранды эмес журналист катары белгилүү. Ал көбүнчө уюшкан кылмыштуу топтор, коррупция темалары боюнча макалаларды жазат. Социалдык тармактарда активдүү отуруп, коомдо болуп жаткан окуяларга өз оюн тайманбай айтып келет. Жоодар Бузумов, Улук Айзбеков, Нурньюз, Бишкек. Президент Садыр Жапаров бүгін 18 февральда Жогорку кеңештин депутаттарына кайрылып парламенттеги жыйындарга министрлер кабинетинин төрагасы өзү келсин. Министр өзү келсин деген талапты койбосоңуздар деп суранды. Социалдык түйүндөрдөгү баракчалар аркылуу жарыяланган кайрылуусунда мамлекет башчысы министрлерди зарыл иштер менен чакырсам эле Жогорку кеңеште жүрөбүз. Министр өзү келсин дептир деген жоопторду угам. Бир күнү кечке жүрүп же жаратылуу маселе чечилбейт деп айтты. Министрге караганда тигил же бул маселени адистигине жана багытына жараша орун басары жакшы билерин айткан Жапаров, министрлер кабинети чече турган маселени апта сайын өтчү жыйынына катышып, ошол жерден көтөрсө болорун кошумчалады. 2010 жылы ыңкылап жолу менен бийлик алмашканда Кыргызстан конституциясын өзгөртүп парламенттик башкарууга өткөн. 2020 жылдагы бийлик алмашуудан кийин баш мыйзам кайра өзгөртүлүп, өлкө референдум жолу менен президенттик башкарууга өткөн жана парламенттин ролу менен ыйгарым укуктары кыйла кыскарган. Ош шаарынын деталдык пландоо долбоору али күнгө чейин бүтпөй келет. Тиешелүү кызматкерлер кечеңдегенинин себебин түрдүүчө түшүндүрүп келүүдө. Бул көрүнүш шаар тургундарында түшүккө салмай болду. Курулушка нааразы болгон шаардыктар ар кайсы жерге тургузулуп жаткан көп кабаттуу үйлөр, аны менен кошо ишкердик менен алектенген жарандарды да кыйын кырдаалга түрттү. Деталдык пландоо долбоорунун кеченип жаткан архитектура кызматынын жетекчи орун басары каражат маселесине байланыштуу деп түшүндүрүшүүдө. 2016 жылы шаардын башкы планы бекитилгенден кийин 2018 жылдын этеги 2019 жылдын башында толук бүткөрүлөрү айтылган болчу. Бирок али күнгө чейин бул иш аягына чыга элек. БДПда Ош шаарынын бүгүнкү күндө деталдык пландоо долбоорунун бүтпөй атканын себеби бул жерде жанагындай өтө деле чоң көйгөйлүү деле маселе жок. Болгону бул жерде азыр бүгүнкү күндө финанс маселесине келип такалып туруп калды. Буга чейин аванс түрүндө мэрия менен КПнын ортосунда келишим түзүлгөн да, ошол келишимге ылайык 5 миллион акчасы которуп берилген. Алар ошо 5 миллионго ылайыктуу биз жумуштарыбызды жасадык. Дагы ошол бизге дагы булар эми ошонун эсебинен айлык алып, ошонун эсебинен жашашат экен да. Анан биз 5 миллиондук ишти жасадык. Бизге дагы акча каражатын болсо которуп бергиле деген да. Бул ишти өз көзөмөлүнө алып, анын артынан түшүү архитектура кызматынын түздөн-түз жумушу. Мындан 3 жыл мурун бүтөт деген жумуштун кечээндегенин ишкана жетекчиси Алтынбек Токошов пандемияга байланыштуу деген пикирин карманып келет. Себептер менен ошол маалда пандемия башталып кеткенине байланыштуу 20 жылы бир август айларында биз чакырганбыз. Июнь айларда дагы бул баягы пандемия бүтө элек маалында чакыра албай, кийин мэрия чакырып, атайын комиссия чакырып биз жасаган жумуштарды көргөнбүз да. Биз көрүп, ал жумуштарына биз комиссия бул жердеги бир эмес 2 комиссия түзүлгөн, жогорку комиссия жана төмөнкү рабочий группа деп коет. Жогорку комиссияда вице-мэр төрагасы болот комиссиянын, ал жерде депутаттар бар. Ал эми төмөнкү комиссияда бул жерде шаардын архитекторлору, коомчулук ошолор катышат. Ошол 2 комиссиянын талабынын негизинде бул жерде жумуш толук болбой калганына байланыштуу көп жумуштардын кайтаруу менен тигиси тапа съемкасы жок экен,
масштабы туура эмес экен деп туруп негиздүү себептер менен кайтарышкан. Ош шаардык кеңешинин депутаты Кошпак Шаев деталдык пландоо долбоорунун бүтпөй жатканын себебин артында кызыктар тараптар бар деген күмөндүү ойдо турганын жашырган жок. Эгер деталдык пландоо долбоору бүтпөй кечендей берсе, шаардагы ишкерлик менен алектенген жарандарга да чоң тоскоолдуктар жаралып, шаардагы башаламандыктар кайталана бериши мүмкүн экендигин эскертип келет. Биз шаардагы бүгүнкү күндө кечеги күнү айтылып аткан баягы мыйзамсыз курулуштар жөнүндө айтып атабыз. Bir кайсыл бир ишкерлер келип туруп бир проект жасаса, анысы өтпөй атканын көрүп атабыз. Архитектурадагы коррупцияны көрүп атабыз. Мэрия менен иш алып барышты болуп атканда ушундай чоң бийлик жактан бир тааныш билишиң болбосо, бул жерде бир ишкерлик кылыш аябай кыйын болуп турат да биздин шаарыбызда. Анан ушул ПДПны эмне үчүн кабыл албай атканы бул кызыктар жактар болгон үчүн сөзсүз түрдө ушул нерсе кабыл алынбай атат да. Деталдык пландоо иштерин толук кандуу ишке ашыруу үчүн күчтүү адистер иш алып баруусу керек дейт Хансар Айткулов. Бул иштердин кечендегендиги үчүн тиешелүү кызмат адамдарынын да жоопкерчилиги каралуусу керектигин баса белгилейт. Андан сырткары башаламандыктын баары ушул көрүнүштүн экени да айтылууда. Конечно, жоопту тартыш керек. Себеби бул маселени мындай активно чечиш керек да жетекчилер. Ошо мэрияда атайын жетекчилер бар, ошону контроль кылган, ошолор караш керек эле. Да иштеген адамдар бар да өзү ответственностьти моюнга ала турган. Анан бул жерде главный баягы Бишкектеги бул жерде азыр проектный институт бар. Мамлекеттин государственный ГПИ деген, государственный проектный институт. Именно градостроительство боюнча, шаар куруу боюнча. Ошолор азыр разработка кылып атат да. Анан кандай ситуация болуп атат, эмне үчүн бүтпөй жатат, бул дагы контроль кылыш керек да өзү негизи. Анан бул жерде менин оюмча чоң проблема бизде мындай адистер жок болуп атат да, именно ошо мэрияда иштей турган. ПДП бул кыргызчасын айтканда деталдык пландоо долбоору. Мисалы бир жаран 5 соток участка сатып алып, ошол жерге план жасайт. Мына жерге үй салам, бияка ошок салам, бияка сөрү коем, бияка бак тегем деп ушундай план кылат да. Бүгүнкү күндө биздин шаарыбызда ушундай план жок. Ушундай план кабыл алынбай атат. Мындай план жок болсо кантип шаар өнүгөт, кантип шаар өсөт? Ошентип башкы пландоо долбоору али күнгө чейин бүтпөй шаардагы башаламан курулуштар кала жашоочуларын түйшүккө салып келет. Эми бул ишти ушул жылдын август айына чейин толук кандуу бүткөрүүнү шаар бийлиги убада кылууда. Таткашабдан Тимурлан Эрнест уулу, Нурньюз. Ош шаарындагы Бакыт үйүнүн имаратынын эскилиги жетип, оңдоп түзөөгө муктаж болуп калган. Имараттын өтө эскиргендигинен улам жарандарды тейлөөдө бир топ ыңгайсыздыктар жаралып келген. Эми шаардык мэрия бул эскирген имаратты толук оңдоп түзөөдөн өткөрүүнү пландап жатат. Бул Ош шаарындагы жалгыз Бакыт үйүнүн ички ремонту өтө начар абалга келип, оңдоп түзөөгө муктаж болуп калган эле. Быйыл Ош шаардык мэриясы ушул Бакыт үйүнүн толугу менен оңдоп түзөөнү пландап жатат. Союз учурунда 1970 жылдары курулган бул турак жайдын эскилиги жеткен. Кадимки эле жарандар жашаган көп кабаттуу үйдүн биринчи кабатында шаардагы жалгыз Бакыт үйү орун алган. Аталган имараттын шарттары өтө начар болуп, калкты тейлөөдө да бир топ ыңгайсыздыктар жаралып келген. Негизи бүгүнкү күндө эми жарандар кайрылганда ошо ремонтуңарды оңдобосо болот экен, кафелерди карагыла, биякта стеналарды карагыла, жаракат кетиптир. Ошо илгерки баягы ЗАГС үйү илгертен эле ЗАГС үй болуп келинген, Бакыт үйү депчи. Ошону бакында жаркыратып ремонт кылып берсе, ким ремонт кылат деп жарандар кайрылган. Ал боюнча тартып деле кетишти видеого, ким буга ремонт кылып берет депчи. Имараттын абалы чындыгында жан кейтээрлик чекте. Кеңсенин ичине орнотулган таман таштардын да эскилиги жетип, көпчүлүгү сынып жөн эле басканда бир топ тоскоолдук жаратат. Бакыт үйүнүн абалы азыр эле мындай боло калган жок. Бул жакта документ алуу үчүн келген жарандар бир нече жылдан бери дал ушундай көрүнүштө дешет. 2 жыл мурун келсең деле ушул акыбал. 3 жыл мурун келгенде деле ушул акыбал. Мына биз почти 2,5 жылда келдик биз Россиядан. Азыр мына жерге кирсек, 2,5 жыл мурун кандай болсо
бир да өзгөрбөптүр. Хотя бы жок дегенде мына потолокторду алмаштырып, ремонт кылып, мына подоконниктердин акыбалын карагыла. Просто уят да эми биздин мына көрөсүң, титирейт, бассаң титирейт, как будто землетрясение болгондой болуп. Кыскасы эми ылайыктуу эмес да. Шартка ылайыктуу эмес. Эми шаардык мэрия бул эскилиги жеткен имаратты оңдоону белсенип жатыптыр. Имаратты оңдоп түзөө үчүн болжолдуу түрдө 8 миллион каражат кетери күтүлүүдө. Бир эле Бакыт үйүнүн кеңсесин гана оңдобой, бул көп кабаттуу үйдүн жашоочулары менен биргеликте бүтүндөй имаратты актап сырдоо иштери жүргүзүлөт экен. Өздөрү тарабынан ремонт жүргүзүлбөгөндүгүнө байланыштуу 2022 жылдын иш планына Ош шаарынын мэрі Алмаз Шембекович тарабынан сунуш берилип, аталган үйдү оңдоп түзөө боюнча бүгүнкү күндө Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгынын титулдук баракчасына киргизилип, бүгүнкү күндө архитектуралык сметалык иш кагаздары даярдалып жатат. Ал эми көпчүлүктө Бакыт үйүн адамдар жашаган имараттан бөлүп, аны үчүн атайын имарат салса болбойбу деген суроо жаралышы мүмкүн. Шаардык мэрия атайын имарат салуу үчүн казынанын чактыгын, бул эле эмес бир канча мектептердин курулушуна каражат жетпей жатканын, ошону менен катар бул имаратты салууга жер да тартыш экенин айтат. 2 жыл бурун ошондой идея болгон, может быть чекерак жерге чыгарсак болобу, эмнеге дегенде ЗАГС машиналар ошо жерде топ пробканы создавать этип, ошондой бир ой келди эле, бирок бүгүнкү күндө жер маселеси да кичине маселе болуп жатат. Эми проблемабыз бар да, эми жер, ал жерге бир чоңок жер керек. Анан жерлерибиз болсо чекерек жерде болуп калып атат да, чекерек жерге ЗАГС жилсиз болот экен да. Эми ошо жерде калып, лучше ошо жер бир капитальный ремонт кылып, жакшы кылып койгонубуз макул деп көрдүк. Учурда бул эскилиги жеткен имаратта жалпы 9 кызматкер эмгектенет. Жарандар бул Бакыт үйүнөн никелеши тууралуу, ажырашкандыгы тууралуу, туулгандыгы тууралуу сыяктуу бир нече күбөлүк алса болот. Мында эмгектенген 9 кызматкер күнүнө 100гө жакын жаранга кызмат көрсөтөт. Рыспай Мажитов, Тимурлан Эрнес уулу, Нурньюс, Ош шаары. Жалал-Абад шаарынын прокуратурасы наркы 37 миллион 480 сомду түзгөн Кадыржан Батыровдун спорт сарайын 15 соттук жер тилкеси менен мамлекетке кайтарды. Буга чейинки текшерүүдө Сузак райондук сотунун 2013 жылдагы чечими менен 36 соттук жерде жайгашкан А. Батыров атындагы Эл достугу университетинин имараты мамлекетке алынган. Бирок университеттин жанындагы Дуслик спорт залы конфискацияланган мүлктөрдүн тизмесине кирбей калган. Аталган спорт сарайды мамлекетке кайтаруу максатында Жалал-Абад шаарынын прокуратурасы тарабынан доо арыз берилген. Жыйынтыгында доо арыз толугу менен канааттандырылган. Кадыржан Батыров 1956 жылы 9 мартта Жалал-Абадта туулган. Кыргызстандагы өзбек коомунун лидери болгон. Ага 2010 жылдын июнь айында болгон кыргыз-өзбек чатагын уюштурду деген айып коюлуп, кылмыш иши козголгон. Андан соң чет өлкөгө качып кеткен. 2018 жылы Украинанын Одесса шаарында каза болду деген маалымат тараган. Лейлек районунун чек арага жакын чектеш жаңы жер аймагындагы алюминди кайра иштетүүчү ишкананын ишмердүүлүгү мындан ары дагы жанданып, иш орундары көбөйтүлөт. Аталган ишкананын ишмердүүлүгү менен жакындан таанышкан Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, Кыргыз Республикасынын финанс министри Алмаз Бакетаев жана жергиликтүү жетекчилер бул багытта тиешелүү иш аракеттер көрүлөрүн айтып, тапшырмалар берилди. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, финанс министри Алмаз Бакетаевдин 2022 жылдын 17-18 февралында Баткен облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Лейлек районунда болду. Алгаш чек арага чектеш турган Достук айылындагы кайра алюминий иштетүүчү ишканасы менен таанышты. Ал ишкананын кеңейтүү, жумушчулардын санын көбөйтүү маселелери талкууланып, тапшырмалар берилди. Министрлерге Баткен облусунун аймагындагы мамлекеттик бюджет тарабынан каржыланып, курулушу бүтпөй калган жана долбоору даяр объектилер боюнча маалымат берилди. Мындан улам Лейлек районундагы Булакбашы орто мектебинен кабар алды. Билим берүү уясына жалпы окуучулардын саны 300дөн ашат. Алар 3 мөөнөт менен билим алышат. Учурда мектеп авариялык абалда. Мындан улам быйылкы жылы заманбап мектеп курулуп калса деп жергиликтүүлөр үмүт артып турушат. Азыркы учурда бардыгы билим алууда. Бирок ушу кырдаалга байланыштуу абалы зор, аварийный состоянияда турат.
дагы неме демекмин, ушу бизге жакындан жардам керек болуп атат да, азыркы эң кырдаалда. Себеби биз мына исмендерди, балдарды иш-чара уюштурганга, кандай бир неме пайдаланып өткөнгө шартыбыз жок. Спорт залдан кыйналып атабыз, актив залдардан кыйналып атабыз, тамак ашка ыстык тамак бергенге кыйналып атабыз. Мында карап турсаңыздар, чындап эле бизде кыйынчылык көп. Жумушчу топ мындан ары Исфана шаарындагы Тыканбай Жороев атындагы 9 жылдык мектебинин абалы менен таанышты. Билим алууга шарты жок имарат учурда эскилиги жетип, авариялык абалда. Спорт залы жок, кышында окуучулар дене тарбия сабагын өтпөйт. Ал эми ашканада шарт жок, окуучулардын тамак ашы да жакшы эместигин мугалимдер айтышууда. Эми ашкан түзүү, башка болуу, ПСДге жардам беребиз. ПСДне жардам беребиз. Анан мүмкүнчүлүк карайбыз. Ушу жылдын экинчи бөлүмүндө баштайбыз, көрөлү. Но бирок ПСДни бүтүрөбүз. Жакшы мындай. Хотя бы ушулар биринчи шаг болуп, уже адамдардын аз болсо дагы үмүт болот да. Өзүңүздөр көргөндөй, мектепте жалпы 127 окуучу окушат, 2 сменада, мектебибиз 9 жылдык. Биз бул мектеп боюнча бир канча ошол жогорку кеңештин депутаттарына кайрылып, бир канча жылдан бери кайрылууларды жасап атабыз. Эми ошо кайрылууларыбыз ишке ашып калса деген ниеттебиз. Эскерте кетсек, капиталдык курулуш иштери башталып бүтпөй калган объектилердин жалпы саны облус боюнча 14 түзөт. Алардын ичинен 9 мектеп, 14 балдар бакчасы, 1 медициналык мекеме бар. Бактыгүл Мираделова, Нурзат Кабылжан кызы, Куштар Абдикар уулу, Нурнюс, Баткен облусу. Түркия Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө байланыш каражаттарын, автоунаа техникаларын жана башка жабдууларды берди. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Техникаларды кабыл алуу иш-чарасына Коргоо министринин биринчи орун басары Талайбек Усубалиев, Туркиянын элчиси Ахмед Садык Доган, Улуттук гвардиянын командачылыгы жана өздүк курамы катышты. Усубалиев Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө материалдык, техникалык жардам көрсөткөндөгү жана Туркиянын аскердик окуу жайларында кыргыз аскер кадрларын даярдоого көмөк көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле кыргыз тарап мындан ары кызматташуунун учурдагы жана келечектүү багыттары боюнча эки тараптуу байланыштарды кеңейтүүгө даяр экендигин айтты. Былтыр декабрда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматына байрактар учкучсуз учуучу аппараттары тапшырылган. Кыргызстан Туркиядан байрактарды алып жатканын алгач 21 октябрда атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев билдирген. Нурнюс программасынын соңунда эл аралык кабарлар. Бразилиядагы жер көчкүдөн каза болгондордун саны кеминде 117 адам. Анын ичинде 8 бала табигый кырсыктын курмандыгы болушкан. Азыркы учурда дайынсыз болуп жаткандар бар. Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Киев тараптан провокация башталды деп билдирет. Анын айтымында Украинанын куралдуу күчтөрү Донецк жана Луганск элдик республикаларына ок чыгарган. Ушул жана башка дүйнөдө орун алган жаңылыктарды кененирээк Асылбек Тагайбек уулу айтып берет. Бразилиянын Петропол шаарында жер көчкүдөн каза болгондордун сөөгү жерге берилди. Шаршемби күнү бул жерде кеминде 117 адам, анын ичинде 8 бала табигый кырсыктын курмандыгы болушкан. Көпчүлүгү дагы эле дайынсыз. Куткаруучулар кырсык болгон жерде ишин улантууда. Бирок аман калгандарды табуу үмүтү саат сайын өчүп баратат. Ондогон үйлөр кыйрап, 400 адам үй жайсыз калды. Алардын жарымына жакыны азыр мектеп имараттарына убактылуу жайгаштырылган. Жергиликтүү тургундар көчөлөрдө жана жабыркаган жайларда тартипти орнотууга аракет кылып жатышат. Германиянын түндүгүнө Иления деп аталган каттуу борон чапкын тийди. Германиянын метеорологиялык кызматы шамалдын максималдуу ылдамдыгын саатына 152 км болгонун айтышат. Берлинде өзгөчө кырдаал жарыяланды. Өлкө бийлиги жарандарга үйдө болууну сунуштоодо. Бийлик жана куткаруучулар элде дарактардын жана плиткалардан кулап кетүүсүнөн сак болууга чакырды. Немис темир жол кызматы темир жолдун үзгүлтүккө учурашына кулаган дарактар күнөөлүү экенин билдирди. Айрым шаарларда каттуу шамал суу ташкынын пайда кылган. Жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Донбасстагы маалыматтар тынч эмес. Киев тараптан провокациялар башталды. Бул тууралуу Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Донецк жана
Луганск элдик республикаларынын өкүлдөрү бейшемби күнү эртең менен Украинанын куралдуу күчтөрү аларга карата ок чыгарганын билдиришкен. Мына азыр провокация болуп жатканын көрүп турабыз. Элдик республикаларынын өкүлдөрүнүн маалыматына караганда тараптар бири-бирине сокку уруп жатат. Биринчи сокку Украина тараптан жасалган, деди Песков. Путиндин маалымат катчысы кырдаал улам курчуп баратат деп эсептейт. Ошондой эле Орусия аскерлерин өзүнүн аймагында кыймыл аракети боюнча сын пикирлерди кабыл албай турганын, себеби бул нерсе анын суверендүү укугу экенин белгиледи. Иранның жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи Тегеран өзөктүк курал чыгарууну эмес, атомдук энергия өндүрүүнү каалап жатканын билдирди. Бул тууралуу 17 февралда мамлекеттик телеканалдар аркылуу айтты. Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик департаментинин өкүлү Нед Прайс дагы келишимге жетишүүнүн акыркы баскычтары калганын журналисттерге билдирген. 2015 жылы Иран менен 6 мамлекет, тактап айтканда Кытай, Орусия, Германия, Франция, Америка Кошмо Штаты жана Британия макулдашууга жетишкен. Ылайык Ислам Жумурияты өзүнүн өзөктүк программасын чектемек. Бул үчүн санкциялар акырындык менен алынмак эле. 2018 жылы Америка Кошмо Штаты келишимден чыгып кетип, санкцияларды кайрадан киргизе баштаган. Иранда анын артынан өз милдеттемелерин аткаруудан баш тарткан. Өзбекстанның юстиция министрлигинин айтымында өзбек бийлиги Гүлнара Каримованын кылмыштуу жол менен табылган мүлүктөрүн кайтаруу аракетин көрүүдө. Маалыматка караганда Франциядан Өзбекстанга $10 миллион кайтарылган. Буга чейин 2020 жылы май айында Гүлнара Каримованын алгачкы $10 миллион Франциядан Өзбекстанга кайтарылган болчу. Ошону менен өзбек өкмөтү Гүлнара Каримованын чет элдеги активинин $20 миллион Өзбекстанга кайтарып алууга жетишип отурат. Юстиция министрлиги азыр Швейцария, АКШ, Франция жана Орусия менен Өзбекстандан чыгарылып кеткен активтерди кайтаруу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын кошумчалады. Бир кезде Ханбике Гугуша деген ат менен шоу дүйнөсүнө танылган Гүлнара Өзбекстанда чейрек кылым башкарган маркум президент Ислам Каримовдун тун кызы, ага уюшкан кылмыш тобун жетектеген негизде айып тагылган. Бүгүнкү программабыз мына ушундай кабарлардан топтолду. Аны сизге мен Айдана Марасулова тааныштырдым. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дарги экранда көрсөтүлгөн. Мен сиз менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуз.